Hello guys, бүгінгі видеода англис тіліндегі prepositions of place, орын предлогдорун же орын жөндөмө мүчөлөрүн үйрөнөбүз. Мурунку видеодо at, on, in убакыттын предлогдорун үйрөнгөнбүз. Ал эми бул видеодо ушул эле at, on, in орун предлогдорун үйрөнөбүз. Prepositions of place, орун предлогдору. At, on, in. Аты айтып тургандай, орун предлогдору бир нерсенин же адамдардын, жаныбарлардын жайгашкан жерин же ордун көргөзөт. Мисалга, the pen is on the table. Ручка столдун үстүндө. Ручканын столдун үстүндө экендигин бизге on үстүндө деген орун предлогу көргөзүп жатат. On the table деп. At, on, in орун предлогдору кыргызчага көп учурда мүчө аркылуу которулуп калат. Да, де, та, те деген. Эми эң башында in орун предлогун үйрөнүү менен баштайбыз. In кыргызчага ичинде деген мааниде которулуп калат. Бул предлогду биз жабык мейкиндикте чек арасы бар нерселерге карата колдонобуз. Чек арасы бар жабык мейкиндиктер мисалга имараттар, шаар, область, аймак, өлкөлөр, нерселер, муздаткыч, коробка, чөнтөк, ушуга окшогон жабык нерсе менен колдонобуз. Себеп дегенде in ичинде деп ушул жабык нерсенин ичинде болгондугун көргөзүп жатат. In орун предлогун имараттар менен колдонгондо төмөнгүчө колдонобуз. She is in the hospital. Ал ооруканада. In the hospital деп in орун предлогу ооруканада экендигин көргөзүп жатат. I am in the kitchen. Мен ашканадамын. Менин жеримди in деген предлог ушул ашкананын ичинде экендигимди көргөзүп жатат. In the kitchen деп. Өлкөлөр менен өлкөнүн чек арасы бар болгондуктан жабык мейкиндик демек. Ошондуктан өлкөлөр менен in ичинде деген орун предлогун колдонобуз. He is in Italy. Ал Италияда. Демек ал Италия деген өлкөнүн ичинде. I am in Bishkek. Мен Бишкектемин. Демек мен Бишкек деген шаардын ичиндемин. Нерселер менен your bag is in the car. Сенин сумкаң машинада. Демек анын сумкасы машинада болгонун in орун предлогу көргөзүп жатат. Машинанын ичинде. In the car. In орун предлогун биз автоунаалар менен да колдонобуз. Эгерде сиз ошол автоунаанын ичинде болсоңуз, анда in предлогун колдоно алабыз. Бирок көбүнчө in ичинде деген орун предлогу кичинекей автоунаалар менен колдонулат. Мисалга, I am in a taxi. Мен таксидемин. I am in a boat. Кайыктамын. Кайыктага кичинекей болгондуктан in орун предлогун колдонобуз. In предлогун суюктуктар менен колдонгонубузда, эгерде суунун ичинде, суюктуктун ичинде бир нерсе бар болсо, анда in орун предлогун колдонобуз. Мисалга, sugar dissolves in tea. Шекер чайдын ичинде эрийт. Жыйынтыктап кетебиз. Эгерде жабык мейкиндикте, жабык нерседе бир нерсе бар болсо, анын ичинде деп айтыш үчүн биз in орун предлогун колдонобуз. Кийинки орун предлогубуз бул on. On орун предлогу кыргызчага үстүндө, бетинде деген мааниде которулуп калат. On орун предлогун тегиз жалпак мейкиндиктин үстүндө бир нерсе бар болсо, ошол үстүндөгү нерсени айтуу үчүн колдонобуз. Жана дагы on орун предлогу менен биз көчө, кабат, жол, автоунаалар менен дагы колдонобуз. Жалпак тегиз жерлер менен The picture is on the wall. Сүрөт дубалда. Демек, дубал бул кандайдыр бир тегиз мейкиндик, анын үстүндө сүрөт бар дегенди айтуу үчүн on орун предлогун колдондук. On the wall, дубалда деп. Эгерде сөзмө-сөз корторсок, дубалдын үстүндө дегендей. Кабат менен дагы on орун предлогун колдонобуз. I live on the third floor. Мен 3-чү кабатта жашайм. Демек 3-чү кабатта жашаганыбызды айтыш үчүн on деген орун предлогун колдонушубуз керек.
Кийин on орун предлогдорун биз чоң автоунаалар менен колдонобуз. Автобус, поезд, учак, чоң кемелер менен, трамвай, метро менен дагы on орун предлогун колдонобуз. Мисалга, on the bus автобуста, on the train поездде, on the plane учакта, on the ship чоң кемелерде, on a horse атта, on a tram, on the subway деп. I am on the bus. Мен автобустамын. Эгерде автоунаа чоң болсо, демек ал автоунаа менен on орун предлогун колдонобуз. On the bus дегендей. Кийин on орун предлогун биз номери жок, саны жок адрес менен дагы колдонобуз. Эгерде адрес так эмес болсо, сан дагы жок болсо адресте, анда биз on орун предлогун колдонобуз. Мисалга, she lives on Айтматов Street. Ал Айтматов көчөсүндө жашайт. Бул жерде адрес так эмес, жөн гана ал ошол Айтматов деген жолдун үстүндө жашаганын айтып жатат. Кийин оң жакта, сол жакта деген сөздөр менен on орун предлогу колдонулат. On the left сол жакта, on the right оң жакта. The bathroom is on the right side. Ванна оң тарапта. Жана дагы эгерде түштүк, түндүк, чыгыш, батыш деген сөздөрдө side тарапта деген сөз бар болсо, анда алар менен дагы on орун предлогу колдонулат. Мисалга, on the west side, on the east side, on the south side, on the north side деп. Эми акыркысы on орун предлогдору суюктуктар менен колдонгонду кантип колдонобуз? Суюктуктар дегенибиз суюк нерселер менен. On предлогдорун океан, деңиз, ай, суулар менен колдонгонубузда, эгерде ошол нерсенин үстүндө болуп турган болсо, анда on орун предлогун колдоно алабыз. Мисалга, there are many ships on the ocean. Океанда көп кемелер бар. Бул жерде on the ocean деген сөз океандын үстүндө деп жатат. On деген орун предлогу үстүндө деп ушул океандын үстүндө болгондугун бизге көргөзүп жатат. Мааниси менен которсок, океандын үстүндө көп кемелер бар. Жыйынтыктап кетсек, on орун предлогун жалпак тегиз мейкиндиктин үстүндөгү нерсени айтуу үчүн колдонобуз. On үстүндө деп. Кийинки at орун предлогу. At орун предлогун биз белгилүү бир так жерге, конкреттүү пунктка карай колдонобуз. Ичинде же үстүндө болгондугун билдирбейт. Жөн гана так бир чекитте, так бир жерде болгондугун билдирет. At орун предлогун биз конкреттүү жерлер менен колдонулат дедик. Конкреттүү бир жерлерге магазиндер, соода борборлору, маркеттер, коомдук жайлар, ишчерибиз, офистер кирет. Мисалга, I am at the shopping mall. Мен соода борборундамын. At the shopping mall деген менин белгилүү бир болгон жеримди көргөзүп жатат. Соода борборундамын. At the shopping mall деп. He's at home. Ал үйүндө. Бул жерде деле at home деп үйүндө экендигин билдирип жатат. Так белгилүү бир жер. She's at the door. Ал эшиктин алдында турат. At the door деген сөз at орун предлогу анын эшиктин алдында тургандыгын гана билдирип жатат. Демек так бир белгилүү жерде турат. At орун предлогун биз иш-чаралар менен дагы колдонобуз. Себеп дегенде биз ошол белгилүү бир иш-чарадабыз, ошол жердебиз. Ошондуктан at орун предлогу колдонулат. Мисалга, at a concert, концертте, at a meeting, жыйында, at a wedding, тойдо, at a festival, фестивалда, I was at a party. Мен кечеде болчумун. At a party. At деген орун предлогу менин ошол жерде, ошол кечеде болгондугуму гана билдирип жатат. Кийинки at орун предлогун биз
так адрес менен колдонобуз. Эгерде адрес так болсо, адресте сандар бар болсо, анда биз at орун предлогун колдонобуз. Мисалга, the store is at 10 Main Road. Дүкөн Main Road 10 дарегинде. At деген орун предлогу Main Road'dагы дүкөндүн так дарегин берип жатат бизге. İşlegen жерибиз менен дагы, офис менен дагы at орун предлогун колдонобуз. She is at the office. Ал офисте. Демек анын болгон жери белгилүү бир орду офисте. At the office деп at орун предлогу анын белгилүү бир офисте болгондугун көргөзүп жатат. Жыйынтыктай кетсек, at орун предлогун биз так бир белгилүү чекти айтуу үчүн, кандайдыр бир нерсенин белгилүү бир жерин айтуу үчүн колдонобуз. Эми at, on, in орун предлогдорун бири-бири менен салыштырабыз. I live at 25 Green Street. Мен Green Street 25 дарегинде жашайм. Бул жерде at деген орун предлогун колдондук, себеп дегенде адрес так жана дагы адресте сан бар. Кийинки I live on Green Street. Мен Green Street'te жашайм же мен Green Street көчөсүндө жашайм. Бул жерде on орун предлогун колдондук, себеп дегенде адрес жалпы түрдө гана айтылып жатат. Жана дагы адресте сан жок, адрес так эмес, ошондуктан жалпылап айтсак адрести, анда on орун предлогун колдонобуз. Кийинки I live in London. Мен Лондондо жашайм. Адреске келгенде in орун предлогун биз чоң аймактар менен колдонобуз. Жыйынтыктап кетсек, at предлогун колдонгонубузда биз айтып жаткан нерсебиз так, белгилүү. А эгерде on колдонуп жатсак, анда биз айтып жаткан нерсебиз так эмес, жалпы түрдө гана. Ал эми in орун предлогун колдонуп атканыбызда так эмес, конкреттүү эмес, чоң бир жалпылап айтып жатканыбызда in'ди колдонобуз. Эми үйрөнгөн нерселерибизди практика кылып көрөбүз. She works the cafe. Кайсыл орун предлогу коюлат? Туура таптыңыз. She works at the cafe. Ал кафеде иштейт. Иш жери менен, офислери менен at орун предлогун колдонобуз дедик. Себеп дегенде ал белгилүү бир так чекит болгондугу үчүн. Кийинки There are people skating the lake. Кайсыл орун предлогун колдонобуз? Туура таптыңыз. On орун предлогун колдонобуз. Себеп дегенде адамдар көлдүн үстүндө канки тээп жатышат деп жатат. Үстүндө болгондо биз on орун предлогун колдонобуз. Мындайча айтканда, тегиз мейкиндиктин үстүндөгү нерсени айтып жатабыз. Кийинки He lives Kyrgyzstan. Кайсыл орун предлогун колдонобуз? Туура таптыңыз. In орун предлогун колдонобуз. He lives in Kyrgyzstan. Жабык мейкиндик менен, жабык чек ара менен in орун предлогун колдонобуз дедик. Өлкөлөр менен дагы ошондуктан Кыргызстандын ичинде жашайм деген мааниде He lives in Kyrgyzstan. Ал Кыргызстанда жашайт деп in предлогу ушул өлкөнүн ичинде жашаганын көргөзүп жатат. Ушуну менен видео аягына келип жетти. Бул видео сизге пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Кийинки видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн каналга катталыңыздар. And thank you for watching. See you soon. Goodbye.